بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Алар не дейт? Ушинтип айтышат дейт. Алла бизди кечиргин, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин жана тозоктун азабынан сактагын деп. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Алар не сабыр кылышат, жана чындыкты айтышат, жана садака кылышат. Жана Алла субхану ва тааля моюн сунуучулардан болот. Жана садака кылып Алла жолунда иштетүүчүлөрдөн болот. Яни байлыктарын Алла жолунда иштетет. Кедей мусулмандарга жардам берет. Энатасы жокторго жардам берет. Жана Алла жолундагыларга жардам берет. Вал мустагфирина бил асхар. Жана Алла субхану ва тааляны эртеңки убакытта багынып алганда зикир кылышат. Истигфар кылат. Алла субхану тааля истигфар, астагфируллах, Алла бизди кечир деп айтышат. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. عن ابن عباس رضي الله عنه رواية кылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Кимде-ким истигфарды көп айта турган болсо, яни таштабай турган болсо, Алла субхану тааля ушундай кылат дейт. Аны бардык кыйынчылыктан чыгарат. Тупик болуп калган жерден жол ачып берет. Жүрөгүндөгү пайгапаны кетирет. Жана ал күтпөгөн жагынан рызкысын берет. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه رواية кылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Бактылуу адам ким? Кимде-ким кыямат күнү амал китебинен истигфарды көп айткан болсо, яни дүйнөдө көп айткан болсо, кыямат күнү ошону китебине табат да, ошого иншалла ал бактылуу дейт, сүйүнүч болсун ага дейт.